Yüzünden ay sulu kız bozdotpoçu sadağa Kançalık küttüm günde Ört bolup atqa kүйbe Menemi kızıktırmay Sen meni sügün süybe Kançalık küttüm günde Арман дүние. Жакшы адамдардын өмүрү кыскалоо. Айтарым, элдин жүрөгүндө жашап, ашыктык ырлар менен эсте калган Талай Бектурганов түрү болуп, музыка дүйнөсүнө өзүнүн салымын кошуп, дагы да жаңы ырларды жаратып, ырдап турса, эмне болмок дейсиң. Бирок тагдыр биз ойлогондой боло бербейт тура. Эгер Бектурганов түрү болгондо, ал быйыл 46 жаштын кырын ашмак. Тагдыр экен 27 жашында каза тапкан ырчынын өлүмүнүн да, сүйүүсүнүн да сыры ачылбай, өзү менен кошо кете берген. Биз Талай Бектургановдун балалык өткөн Чаткал районунун Жаңы Базар айылына барып, маркумдун жакындары менен баарлашканыбызда, алар ырчыны эскерип, эл билбеген сырларын айтып беришти. Келиңиздер, алгач кепти Бектургановдун эжеси Ажар айымга узатып, анын маегин угалы. Талай жөнүндө айта турган болсом, Талай менен бир тууганым, эмилиси мен болом. Ал биздин 8-чи балабыз болгонбуз. Кичинеден эле өзү ар кандай иштерге кызыккан, окуун бүтүп, армияга кеткен. Армиядан келип ошо Бишкекте иштеп жүргөн. Жанагы Нурлан Тилебаевтар менен ошо жана бурончулар менен бардык жерде иштеп, окууга тапшырып, ал жерде дагы 3-чү курсунда чыга баштады да. Мен билем, 92-жылы жанагы чыгарган. Ошол убакта эмне-мынча сүйем дегендер. Ошо 92-жылы Чаткалга келип концерт койгон. Концертин мен бир өкүнгөн жерим, ошо концертке келген убакта ошо дагы жолдошум ооруп калып, ошонун концертин өзүн көрбөй калдым. Ошого өкүнөм. Акыркы жолу ошо бир ийним жөндөн эле эмне болуп кетпеди. Кыр жала менен баягы эмне болуп калып, ошондо келип жана калбадым. Үйлөнөм деп турган эле ал камалып кеткенден кийин үйлөнбөстөн ошону чыгарып алам дегендей мааниде ошо Россияга кетип атпайт. Мен ошону үйлөнсөм энди ийним акем биякта камалып атса мен үйлөнөм деп Россияга барып иштеп келип ошону эптеп чыгарып алам деген мааниде болуп аяка кетип атты. Анысына тилегине жетпей аякта дагы билген биздин оюбузча ошо бул эми аркасынан адам түшкөн да жөнүң өлбөйт болчу деп ойлойм. Сен тартынбай мага карачы, колуң сунуп колум кармачы, түбөлүктүү болуп менен көп кыйнабай менин санамды, көп кыйнабай менин санамды. Мен суранам сен. Талай Бектургановдун ырларынын дээрлиги жетпей калган махабат жөнүндө айтылат. Алардын арасынан Назира деген ыры кайсыл кызга арналган. Ушул ырдын каарманы азыр кайда деген суроонун жообу ушул күнгө чейин айтылбай келет. Оба, бул баарыбызга эле кызык болсо керек. Ажар Бектурганованын айтымында, чынында ырчынын жаш кезинде айылдаш Назира аттуу сүйлөшкөн кызы болгон. Бирок алардын бир болуусуна кыздын ата-энеси каршы чыгып коюшкан. Себебин билдим мен акыры, ата-энең бербептир тагдырды. Болтуруп сени башка менин, кайгыга менин айгалтырды. Болтуруп сени башка менин, кайгыга менин айгалтырды. Болтуруп сени башка менин. Азыр Назира ушул эле айылга турмушка чыгып, бала чакалуу болуп калган. Кийин Бектурганов Жылдыз аттуу кыз менен сүйлөшүп жүрүп, бирок Россияда болгондо ошон менен бир болгон да. Келем деп ноябрда кайра келебиз деп турганда мен жанагындай болуп
кыргызча болуп кетти. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкыныңдан ай мен жыктасам, алкыныңдан ай мен жыктасам. Уулу өз ажал менен эмес. Белгисиз адамдардын колунан каза тапкандан кийин ата-эне күйүттөрүнө чыдабай биринин артынан бири кетип, бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Мындай оор жоготуудан кийин Талай Бектургановдун иниси Орукчан болуп, агасы азыркы күнгө чейин жалгыз бой жашап, үйлөнгөн дагы эмес. Биз аны менен жолугуп, маектешүүгө аракет кылганыбыз менен тилегибиз орундалган жок. Бирок маркумдун класс жетекчиси менен жолугуп, Талай мектепте кандай окуучу эле деген сурообузга жооп алдык. Талайды мен 1-чи класста 75-жылдан баштап окуткам. Талай жөндөмдүү балдардан эле. Талайды булардын аттарын фамилияларын айтпай эле бул балдардын баарын эле аттарын. Кады кара, талай кара деп эркелетип ушунча эле. Анан кийин бир манасты жаттагыла деп бир тапшырма берсем, ушу манасты жаттап, эмне аракеттенип бир манасты айтканда түшөт. Эсиңдеби? Ошол мен өзүмдө. Анан кийин жана комуз чертип кыңгырап отуруп жүрүм. Кыңгырап. Жүрүмчүрөп. Тартип окуучу эле жакшы. Сабагынан да жакшы эле. Отличник эмес, удар тең ашкан жакшы окуучу эле. Бирок анын ыры эч бир өлбөйт. Көп радио, телевизордон дайыма өлтөлөт. Ырдаган сайын мен ушул өзүмө капкара көзү жайнап турган баланы элестетип отурам дайыма эле. Көзү күлүп турчу эле анын дайыма жашынакай көзү. Талай Бектургановдун өзү атасы Камчыбек Бектурганов деген аксакал өзү согуштун ветераны, анан комуз черткен киши эле. Ошо согушка Улуу Ватан мектебине согушка кетип атканда комуз чертип, ошол жерде качкандар баары ыйлаган экен. Талай өзү Чаткал орто мектебин бүткөндөн кийин бияка Бишкекке келип, искусство институтуна кирип, искусство институтунун чопо-чогору бөлүмүн окуп бүтүрдү. Бул ошол өзүнүн кинигин өзү кескен, анан ошол музыка менен бирге эле спортту кошо ала жүргөн жигит болчу. Ушу санда менен машыгып, бокс менен дегенде ушул өзүнүн баягы эр азамат болууга тарбиялаган жигит эле. Анан ошол 95-жылы Россияга барып, ушактан капилет кырсык менен өтүп кетти. Анан ошондой аз жашаган өмүрүндө дагы бул өзүнчө из таштады да. Из таштады. Ошол мунун өзгөчөлүгү башка музыканттардан, мисалы үчүн аккордеонду кыргызга ырыспай кандай кийиргенге кызмат өтөсө, бул гитара менен ырдоону кыргыз элине ошондой кирди да. Мен да ошо ырларымды ырдап, анын ичинде ошо бир текстиме оон чыгарган Күйгөн жүрөк деген. Ырчынын шыгына шык кошуп, жүзүн элге тааныткан анын устаты Нурлан Тилебаев болгон. Ал кезде Нурлан мырза эңсөө бийлеп аттуу ыры менен чыгып, эл алдында гитара менен ырдап жүргөн болот. Мына ошондо ага кара тору, шыңга бойлуу, Талай аттуу жигит жолугуп, гитарада ойногонду үйрөтүүсүн суранып калат. Мен биринчи болуп жанагы армиядан келгенден кийин Кыргыз Автомаш деген завод бар. Кыргыз Автомаш деген заводто жумушка киргем ошо жергечи. Ошо жерде иштеп атсам, и Талайда ошо жерде сварщик болуп иштеп атканда заводдо иштегенбиз экөөбүзчү. Кийин мен уже немеге чыга баштадым, уже публикага чыгып, сахнага чыгып. Ошол кезде анан мен чыгып неме кылып атканда анан Талай экөөбүз таанышып, алда гитараны ойнойт экен, мындай элечи. Мындай гитараны ойнойт экен, анан келип мага келип үйрөт деп. Мен да гитарада кызыгам деп неме кылгандан
талайды үйрөтө баштагам, ошондо экөөбүз бирге баштадык да. Ал жакындай берди мага. Анан экөөбүз жакын болуп калдык. 91ден баштап гитараны үйрөтүп, кийин бир 92 жылдары уже өзү дагы огон чыгара баштады. Талайча. Огон чыгарып анан өзү ырдап неме кылгандан анан мен сахнага Дворец спортудан да мыскыл тамаша болот эле илгеричи. Чоң концерт болот эле, бөт чоң ырчылар келет эле. Мыскыл тамашада мен да ырдайт элем постоянныйчи, жыл сайын ырдап турат элем. Ошондон анан талайды ошо мыскыл тамашага неме кылдым да, алып чыктым да мыскыл тамашада ырдатыпчы. Ошондо ырдап, анан алда элге таанылып, ал популярный болду. Филармониядан концерт берип, жакшы концерт бергенден кийин акчасы түштү. Акча түшкөндөн кийин анан Нурлан мен кеттим, мен барып Россияга барып бизнес кылам деп Россияга кеткен. Анан дагы бири 2 бала чогуу жүргөн. Булардын айтуусунда берде кыргыздар мындай аралашкан эмес. Эч кандай бут тосуу, эч кандай көралбастык деген болгон эмес бул жердечи. Бул жерде эки баягы дорожный патруль неме деп коет. Поездда милициялар болот да, мындай сопровождать эткен милициялар болот да. Ошолор менен мушташып кетип, ошолор муну атканда, атып, анан тамбырдан ыргыт ийген да. Вот нак неме сөзү ошондой болгон, өзү өлгөнүчү. Жана поезд жолун оңдогон кишилер бар го. Ошолор таап алат да. Реанимацияга алып барып, анан кийин реанимацияда өлүп калганда деле акча сурап аткан. Биз бияктан акча топтоп, чаткалдыктар бүт акча топтоп, достору, тааныштары акча топтоп, лечениясына срочный ушунча акча керек десе жөнөтүп, дагы бир жөнөтүп, оказывается мурда эле өлүп калган экен. Врачтар акчаны алыш үчүн эле ошондой кылган экен да. Кийин анан поезд менен Алматыга салып ийиптир. Алматыдан анан биз бияка келдик, Бишкектен тосуп алдык да, анан чаткалга узаттык да. Баягы кызы болсо азыр үйлөнөм деген кызы бар. Жылдыз азыр зубной врач болуп, кайсы жерде деди, Аксыда иштеп атат деди, ошону токтум да. Балгылап жаңа чырагым эле, жанымда жүргөнүн агым эле. Алыста жүрсөм таштап сен кеттиң, ардагым менин туруксуз белең, ардагым менин туруксуз белең. Азырда ойдой элесиң турат, сагыныч отун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюу. Чертилсе гитаранын кылдары, ырдалат махабаттын ырлары дегендей. Талай Бектурганов кайсыл жерде туулган күн, кайсыл жерде той болбосун, ал дайыма гитаранын коштоосундагы ырларды жандуу үн менен аткара алган. Анын ырлары өчпөй, тескерисинче жаштар арасында ырдалып жүргөндүгү бул чындык. Мунун сыры эмнеде? Чындыгында эле ушу эң биринчи мен гитараны үйрөнүүдө ушу Талай Бектургановдун ырларын ойноодо гитараны үйрөнүп жаңы баштагам. Негизи эле мен эле эмес, бүткүл үйрөнчүктөрдү эле мындай салтка айланып калган нерсе да бул. Бизде Кыргызстанда көбүнчө жаштар эң биринчи ушу Талай Бектургановдун ырын ойноодон баштап ошонун ырларын ырдап себеби дегенде, Талай Бектургановдун көбүнчө ыры дагы баягы уккулуктуу, бирок ошонун эле үстүндө баягы кайрыктары гитарада ойноп баягы баштаган кайрыктары аябай жагымдуу жана мындай жеңил бир өтүмдүү да. Ошонун себебинен баягы ойноого дагы ыңгайлуу болот да. Анан чоң муундагылар обонду угат көбүнчөчү, биздикиничи. Мен ошондо эле айтат элем. Талайгачы, Талай өзүң жазып көрбөгүрдү депчи.
Давай мына мен сага китеп берем. Анда акындар менен көп иштешет эле да. Китептерин подарка кылат эле. Мен сага китептерди берем, ушулардын арасынан тандаган. Булар чоң акындардын ырлары. Эптеп эле мен сени сүйөм, мен сен үчүн дворец спортаны, филармонияны жылдырып коем деген бул сөз эмес. Ошон үчүн талайдын ырлары өчпөй келатат да. Бул сөздөн дагы өтө немеси зависит этет да. Мисалга жаман обонду жакшы сөз алдыга көтөрүп кетет. Жакшы обонду жаман сөз эч качан көтөрбөйт да. Ылдыйга тарта берет да. Ошон үчүн сөздөн да аябай сөз керектүү нерсе да болчу. Ал эми Таалай ар дайым күлүп турар эле. Анын жылмайган жүзү азырда менин оюмдан кетпейт деген Жыргал Кыдыров. Досум ырчылыктан тышкары спорт менен да машыгып, айтор ал кайда болбосун, ар дайым бирге жүрчүбүздү эскерет. Талай өтө күчтүү болду эле. Бул өзүн ырчымын, күчтүмүн деп эч эсептеген эмес да. Вообще атактуу болом деп ойлогон эмес. Жакшы чыгарган ырларды башкаларды таң калып, даже менин ырларыма таң кала берчү. Кантип чыгардың ушуну депчи. Мен талайда чын айтайын, кыргыз болсочу менчи өмүрүмө сыймыктан тилем. Менин ырларым деле ошо таң калып эле жыкы сеники күчтүү деп эле баягы аккордеондо мен ойнойм, ал гитарада ойнойт, баягы тойлордо, оюндарда экөөбүз жүрө беребиз да. Бул сыртта эле калып калды. Тааныштырган бизди Нурлан да. Мына сыртта эле калып калды. Анан акыры жүрүп анан кечирип коесиз ийген эле эмден ырымды ошону баягы экинчи немесин алып берчү да дайым. Анан мен айттым, Талай, давай сен эки ырыңды менин немемде радиода жазып көрөлү дедим да. Десем ишенбеди. Анан мен болбой эле барып зордоп барып эле Талайды жаздырттым. Жаздырсам сон элге кетип калды. Талай Бектурганов. Алда Талай Бектурганов деле эмес, Нурлан деп ойлоп калышты элдин баары. Кетип калды. Себеби бул гитарадан ушулардачы. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам. Учагыңда денем ысып, жаштарыңдан сылагам. Жаштарыңдан сыласаң. Отуруштарда мен ырдачымын да мынчы. Анан ошол эки ырын кетти, ошодон эле Талай болуп эле кетип калды. Ал Талай болуп кеткен жок, Нурлан болуп жүрдү да. Анан Нурландын концертин бердик, анан кийин Талайдын концертин бердик. Экөөбүз жетишпейтин айынан давай коммерция кылабыз дедик да. Анан экөөбүз кетип калдык менин классташыма Чимкентке. Анан айрдан галош алдык. Галош бар го, кадимкидей галошту сатып алып. Уяттын кереги жок, чындык бул история. Анан ошол жерден топтоп алдык да, анан алып жөнөдүк. Алып жөнөсө кыргыздар көп экен, төлөйт экен ал жерге, баягы ирекеттерге. Аны билбейбиз. Бир малда эле мени кармап калды. Анан Талай келип калды. Анан ошол жерден мушташ болуп кетти. Талай айтты ошондой. Болуштар деди. Ошол жерде баарыңды ошол жерде ит кылып жыгып таштайм. Бирок силер экинчи ирекет болбой каласыңар, сукалар деди да. Дегенде болбой бирөө неметти эле, бирөө урганда түштү. Эч кимсе келген жок. Талай экөөбүз көтөрүнүп чыксак, кыргыздын баары бизди талады. Каяктагы балдарыңар, биз эми кантип каттайбыз, кантип эми иш кылабыз, силердин аяңардан бизди мынтет. Анан ошко бардык Талай экөөбүз. Дагы эле баягы келишибиз бар. Анан сатпайбыз деле өзүбүз делечи. Талайдын эмне мынча сүйөм сени деген элге тарап кеткен. Анан ошко бардык. Ошко барып анан кийин анан бир иним анан берип койдук ал колошту сат деп. Анан бир өзбек милициялар келип калды. Мен жокмун. Булар мен өзүнчө баягы интервью берген киши болуп, өзүнчө башка эл болуп жүрөм да. Анан бир малда келсем Талай мушташып атат дейт. Келсем Талай 2-3 өзбек милицияны оодарып коюптур. Разборка жүрүп атат. Анан келдим да айттым, айланып кетейиндер, канча десең акчаңарды берейин. Төлкүшү баланы бошотуп койгулачы. Анан ошондо ошо өзбек милиция бала айткан да. Кыргыздан ошто мындай бала жок эле, бул Нито бала деди да. Вообще эркек бала экен деп, түшүнбөйбүз бул баланы деди. Жаман сонун мушташып Талайчы. Анан күлүп эле турчу, кызы сүйлөбү, баласы сүйлөбү, күлүп эле турчу да Талайчы. Эч кимге секирген эмес. Бирок ага тишкенди чөткө түшүрчү да. Кийин Талай концертин бергенден кийин жүргөн кызы менен эметкенде мага келип айтып кеткен. Жылдыз менен мен кеттим дос. Жок. Эмеге, Сибир жака айткан. Сибиргечи. Ошол жака кеттим дос, барып
ишин акча кылып келип турган той кылалы дос, башка айла жок. Ата энени көрдүм, башканы көрдүм. Мен бир жаман жездемдин бири машинасын алып келип таксига айтып жүрчүмүн ошол убактачы. Барбай эле койбойсуң дос, сенин характериң ушундай эле деп тамаша кылып койдум, кетти. Ошондон эле өлдү да, мен ошума караганда Талайды жалгыз таштап коюп кыргыздар качып кетип, Талайды өлтүрүп коюшкан да. Талайды любой кыз, любой адам көчөдө жакшы көрчү Талайды, өтүп кетип аткан. Биз экөөбүз канча отурустарга бардык, кээде мен досум болсо да завидовать этип кетчүмүн Талайдын жакшынакайлыгына. Бул капкара эле да, кара тору, бирок сулуу эле да. Эч бир нерсени жалганды башканы айтчу эмес. Кийин Талай өлгөндөн кийин Талайдын досу элем, Талайдын мунусу элем, Талайдын анысы элем деп чыккандар ушунча көп болду. Мен Кур'ан окугандан башка эчтеке кылганым жок. Потому что деген баардыгын Кудай көрүп турат да. Талайдын атын сатып да бирөөлөр кылып жүрдү. Кереги жок аны мен азыр айтсынчы. Пускай буйрусун ошолорчу. Талайдын аты менен жетип алса бир нерсе жетип алсын. Ушундай болду. Дайым айтчу Талай. Чыкы сен ушунчалык таланттысың. Мен сенде жардамчы болсом депчи. Кийин Талай өлгөндөн кийин мен Талайдын аты менен сыймыктанчы болуп калгам элгечи. Мына Талай ушундай эле деп. Талай өлгөндөн кийин бир жиндидей эле болуп калдым, чын айтканда. Эч ким ишенбей калдым. Баардыгын калтырдым мен Талай өлгөндөнчү. Кереги жоктой болуп калдым агачы. Талай төрөлбөй билбейм, андай балдарчы. Адам өлгөн менен ысым өлбөйт тура. Талай элеси тобунун ырчысы Тотомидин Жолдашев ырчынын атын өчүрбөй алып жүргөндүгү үчүн маркумдун эжеси ага Талай Бектургановдун учурунда чертип жүргөн гитарасын белеге берген. Мындан тышкары өчпөс жылдыздын ысмы Чаткал районунун Жаңы Базар айылдык маданият үйүнө ыйгарылган. Талай Бектурганов менен мен ушу чыгармачыл жактан таанышып калгам. Ушу мен 94-жылдары ушу Жан тобун түзүп, Жыргал Кыдыров деген досум экөөбүз университетте окуп жүргөндө ушу группаны ачып чыкканбыз. Ошондо гитаранын коштоосу керек болуп калды да. Анан ким жакшы ойнойт деп анан Нурлан Телебаев дагы досубуз эле ошол убакта. Анан ага барсак ал мен бошоп атам деп бир досум бар эле ошо ойноп берсин деп чакыртты да. Биринчи жолу ошондо көргөм. Ошо кыргыз телевидениясынын радиосунда келип гитарасын көтөрүп кара тору сууча келген жигит. Ошо келип анан таанышып. Анан ошол жерден гитара коштоп берген биздин бир ырыбызгачы. Жаңы чыгып атканбыз. Аккордеон менен анан гитара мен жакшы кошо албай анан ошо жакшы гитарист керек болуп Талайды чакырганбыз. Ошондон жакшы болуп калганбыз да. Анан ошондон бери анан жылдызыбыз келишип баары бир концерттерде чогуу чыкчубуз да. Ошол убакта чогуу ырдап жүрчүбүз. Анан гитараны аябай жакшы ойночу. Концерттен чыккандан кийин банкеттерде чогуу болчубуз. Аябай шайыр, тамашакөй, жөнөкөй. Анан ошо жатаканасына барып калганда дайыма ошол спорт залдан тапчубуз да. Спорт менен машыгып, перчаткасын кийип алып ошо кара терге бөлө эле ошо жана бокс менен эле машыгып калчу да. Анан бир сөз менен айтканда Талай бардык жагынан таланттуу жигит эле да. Спорт жагынан да, оондору да кандай керемет оондору бар эле. Гитараны да жакшы ойнойт. Адамгерчилиги, мындайча айтканда жигиттин гүлү деп койсок болот эле. Кийин телевидение иштеп калганда бир дагы келип ошо бир клип тартайлы деп сунуш кылды эле. Мен ошол убакта жаңы клиптерди тартып жүргөн элем. Анан макул болуп тартайлы деп жатканда ошол Россияга кетиш керек болуп калды да. Бир коммерция кылып келейин деп. Анан ошо Россияга барып коммерция кылып келип анан тарта турган болдук эле. Тилекке каршы акыркы жолу ошондо көрүп калдым. Кеткен боюнча кайтпай калды да. Өкүнүчтүүсү ошонун бир жакшы клиби тартылбай калды. Азыр архивтерде, телевиденияда тартылган гана бир көрүнүш видеолору болбосо, мындай сапаттуураак бир клиби жок да. Азыр сахнада бүгүнкү тойдун күнөөкөрү Нурлан Телебаевдин жакын досторунун бири Талай Бектурганов. Күтүп алган Талай. Көчөдөн караныңды мен жоготтум
o düşümde gül döşegen. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Ömür bizden ötüp ketse el emгектен ескерсин дегендей. Талайбек Тургановдун көзүнөн өткөнүнө көп болсо да, ырлары унутулбай, жүрөктөрдө жашап кала бермекчи. Sen de bilsen de ki ırım sende sayrağan. Sen de bir de mürök gölü kışta susu kaynagan. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Kaydasın sen tabalambı, bilesin be sen tilekti. Adaştırdın baralambı, uykum gelbey tünöttü. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Düşümdösün, yüzümdösün, bağımdasın sen caynagan. Özümdösün, gözümdösün, kanımdasın sen canbagan. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Emne manaça süyüm seni, emne manca sağınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılağam. Kurbanım.